Мин жылдық жолду улап жашап келген. Сөздөрүм асылдардын, тилин берген. Мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын кабыл алынганына быйыл 35 жыл болду. Аны даңазалоо жана өнүктүрүү максатында Борбор каладагы мектептердин жана окуучулардын арасында кыргыз тили жана Айтматов ааламы аталышындагы ар түрдүү тематикадагы кароо сынактар өткөрүлгөн. 3 айлыктын алкагында 2 турдун жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр аныкталды. Мамлекеттик тилди даңазалоо жана Айтматовду окуучулар арасында алардын чыгармаларын даңазалоо бул 3 айлыктын алкагы менен гана токтоп калбайт. Бул билим берүү мекемелеринде мындан ары дагы дайыма иш алып барыла бермекчи. Сынактарды өткөрүү менен бирге биз окуучуларды эң биринчиден мамлекеттик тилди сүйүүгө, аны кадырлоого, табият менен, жаратылыш менен таттуу мамиледе болууга, жаратылышты коргоого, сүйүүгө, андан сырткары достукту бекемдөөгө, эне менен баланын ортосундагы сүйүүгө, бир туугандардын ортосунда сүйүүгө, достукту баалоого үйрөтүп жана тарбиялап жатабыз. Ошол мен талаада өнүп чыккан ийин. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы өткөн жылы мамлекеттик деңгээлде өлкөнүн ар кайсы жеринде ар бир мамлекеттик ишкана мекемелерде белгиленген. Ага катар эле орто мектептерде дагы жазуучунун жараткан чыгармаларынан үзүндүлөр коюлуп, мыкты көрүнүштөрдү шаардык кароо сынакка катыштырышкан. Алардын катарында Бишкектеги номер 100 жалпы билим берүү мектебинин окуучулары дагы бар. Биздин мектепте дагы ушул Айтматов атабыздын 95 жылдыгына арналган чоң иш-чара болуп өттү. Андан кийин ушул жылдын аягында декабрь айында райондук иш-чаранын жыйынтыгы да биздин мектепте болду. Биздин мектептин окуучулары дагы ушул Айтматовдун чыгармалары боюнча көп жакшы жетишкендиктерге жетти десем болот. Райондо, ошондой эле шаарда дагы. Анан бүгүн дагы мынакей буюрса биздин ошол 7-класстын окуучулары ошол каармандар сүйлөт номинациясы боюнча ошо шаарда алдыңкы орунду алышкан. Мына буюрса бүгүн ошол сыйлыкты алган турабыз. Айтматовдун чыгармалары бүгүнкү күндө 130дан ашык чет тилдерине которулуп, күн сайын окурмандары көбөйүүдө. Анын Кызыл алма жана Саманчынын жолу чыгармаларын окуучулар заманбап стилде сахнага алып чыгышып, каармандардын образына берилүү менен аткарышты. Айтматовдун Кызыл алма чыгармасын заманбап стилде сахналаштырдык. Биз бир айдай даярдандык бул чыгармага. Башында биз райондук турнирде, ошо райондук мелдеште биринчиликти алганбыз. Жана шаардык мелдешке чыгып, ошол жерде выступать эттик. Профессионал актер болбосок дагы, ошо көрөрмандардын жүрөгүнө киргенди, сезимдерин ойготууга болушунча аракет кылдык. Менин атым Анайра болбосо да, мен ошо Анайранын ролун ойногондой кылайын дедим. Ошо сахнада жүргөндө мен ошо чыныкы окуяда болгондой сездим өзүмдү, анан жакшы ойнойн дедим. Жаңылбаганга мен аракет кылдым. Кароо сынактын жеңүүчүлөрүнө Бишкек шаардык мэриясы тарабынан сыйлуу белектер жана ардак грамоталар ыйгарылып, концерттик программа менен жыйынтыкталды. Сайрагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.